Кандайсыздар, мен жаңы сабак берип баштаганда 2008 жыл болчу. Мен ошондо 20-21 жашта элем да. Менин мугалимим айткан: сен азыр жашсың, билим тажрыйбаң аз, сен билим чогултуп алып анан сабак берип башта деген. Мен аны укпай баштай бергем да. 21, 25, 26, 30 жашка чыкканда деле жаш дешчи. Азыр мына 35 жашка чыксам деле кээ бирөө бул жаш деп айтат да. Эми 35 жаш уже жаш эмес, бул өмүрдүн жарымысын жашап койдуң дей бер да. Ошон үчүн кээ бирөө менден окугандар мисалы үчүн 60-70 жашта окуйт да, ошолор сурайт да: мен 60ка чыгып калдым, мен окусам болобу, кеч эмеспи деп сурайт. Ошон үчүн кандай болсо дагы азыр оюго келсе, азыр каалооңор болсо азыр башташыңар керек да. Кийин уже кеч болуп калат. Жашмын, карымын, анан баланчамын, түкүнчөмүн, арыкмын, семизмин деп шылтоо таба бербей, кааласаңыз, действительно ушуну кылам десеңиз, анда азыр баштап жазаңыз. Вот ошондо анан бир нече убакыттан кийин бир көзгө көрүнүктүү ийгилик жарата аласыздар. Эгерде сиздер 300дөн ашык уникалдуу кыргыз тилинде жазылган видео сабактарды көрөм десеңиздер, бизде жабык телеграм канал бар. 1 айлык бир аз абон платасын төлөп коюп көрө берсеңиздер болот. Андан сырткары 15 жылдын ичинде мен эксперименталдуу түрдө жекеме-жеке элдер менен иштеп атып, илимий изилдөө тажрыйбанын аркасынан 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс даярдагам. Ал 5 айлык онлайн курсту миңдеген адамдар окуп, жыйынтыкка жете алышты. Мына ошол 5 айлык онлайн курсту дагы менин кайтарым байланышым менен окусаңыздар, чоң ийгиликтерди жарата аласыздар. Бүт маалыматтарды ушул видеонун описаниясында шилтемелерди басып, менеджерлерден бүт маалыматтарды алсаңыздар болот. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.